Мусулманды урматтоо 1. Айша радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге элдер менен мамиле жасоодо алардын даражасын эске алууга буйрук берген деп айтты. Айша радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге элдер менен мамиле жасоодо алардын даражасын эске алууга буйрук берген деп айтты. Айша радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге элдер менен мамиле жасоодо алардын даражасын эске алууга буйрук берген деп айтты. Муслим. Сүйүктүү бир тууганым, бизде жапжаңы долбоор сиз үчүн старт алды. Күнүңүзгө бир хадис аттуу долбоорубуздан үй бүлө жакындарыңыз менен күн сайын 21:30-да бир куттуу хадис менен тааныша аласыз. Бүткүл адамзаттын асылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай сөздөрдү калтырып кеткен? Күн сайын чогултуп 3 айда 100дөй хадиске ээ болуңуз. Азыктайм, өнүгүүгө карай бирге. Долбоор үчүн тандалган хадистер китебин колдонмокчубуз. Китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Номер 127, 8 декабрь 2014 жыл.